Сақта кечінде, елдің қалсақ есінде. Өнерменен елімдің өзгөчө жаралат дечі сезімге. Амансыңар бұ қалың жұртанда, ақтаңдай көрсөтүүнү баштайлық. Жақынырақ келгілі, жайнауырдап берелік, жалпың елім көргілі, ақтаңдай теле көрсөтүү. Бұйылқы жылы бұйырса, дастандарған қовынды жаздырауыз деп тұрат. Ечен қарачы, манасшылар келішет, манастан абдан кеп құрат. Ақындарың келішет, ақтаңдай қызыл тілменен, Алатоң елдің ерітет. Дастанчылар келішет, даңазалу дастанған овондан айтып берішет. Овон чыңырчы топтолып, қомысшылар келішет. Қоңғыраудай үнменен есіңірдап берішет. Андемесе қалың жұрт бүгінда бар қонағым. Екі бірдей гүл қыстар, ежесіңді қарачың ерчішіп келген түр қыздар. Қырғызқан емгек сіңірген, аптаптай болған ежеке. Мұна наргизадай қарачың оқучысын ерчетіп. Екі бірдей қарачы бұл күнде болған ұстаттар. Ең амансыңар бұ қыздары, Алатоның қарачың ашқататым тұздары. Мен болса бүгін ақтаңдайға чақырып, қолыман алтын қомыз қарнадым. Алатоғы қарачы, ақ тілектің қарнадым. Андемесе башында қанан наргизаң айым келіңіз. Сіздағың ақындық жақтан кечене, жолданып жүрген чағыңызы жолды башта беріңіз. Анда кезекті сізге берелі, қалайық қал топтолуа, қадырың қыздың көріңіз. Салам болот элибизде, салам салтын улап келген элибизде. Салттың улап салам менен сөз баштайын. Кең болсун деми бизге, деми бизге. Кең болсун дем кошулуп деми бизге. Салам қошот адамдың ажыраған, бириктирет көңүлдү чачыраған. Саламдашуң ынтымак көксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Ай, валли, бар болыңыз. Құш келіпсіздер. Мұна бүгін ақтаңдай теледолборына атайын сіздер чақырып, өзіңіздің шәкіртіңіз азыр көп жаштарға ұстат болып қалған қомысчы, ырчы, дастанчы Наргиза Абдиева мұна біздің де шәкіртіміз болады. Ақындық менен баштайын деп деме, жақсы ой менен, тілектер менен келіпсіздер. Бұйырса алдында дағы жақсы ой тілектер менен қоша, көкіректе эмне бар екенін білеміз. Қадырман қалың жұрт, мына бүгін біздің қонақта Қырғыз Республикасының маданиятты эмгек сіңірген ишмер, ұстат қомысчы, атта өзеке оончу, атқаруучу бардық тарабынан келишкен эжекелер келип олтурат. Куш келипсиздер. Кеп сиздерден болсун эми. Саламатсыздарбы? Урматтуу Ақтаңдай теле долбоору, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Быйылкы жылы ушул дастан жылы деп жарыялап ушул жылда биздин элибиздин арасынан чыккан элге таанылуу элек дастанчыларды алып чыгып көрсөтүп атасыздар. Ушундай ишиңиздерге ийгилик болсун. Быйылкы жыл дастан жылы болуп, биздин тарыхыбызда сакталып калсын демекчибиз. Эми биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн устатыбыз, сабак алып жүргөн агайыбыз Нурак Абдрахмановдун чыгармачылыгына токтололу деген ниетте келдик. Азыр эми
ушул дастан жылына карата ошол агайыбыздын эң бир мындай элдин үрп адатын, салт санасын, бүт каада салтын дегендей ошонун баарын чагылдырып ичине камтыган Дүнүйө деген бир алтын чыгармасы бар. Ошол чыгармасын Наргиз экөөбүз аткарып берсек. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламда кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кепкенен, а бирөөгө азап менен арман моңун чектеген, туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгенче ата энени кыйнамай. Терезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйламай, жаман адат күтөбүз, көрө катты жыйнамай. Ой, кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле алчу бар, маңсап үчүн эл журтунай курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар, акыр заман салчулар. Максат менен чырмайлей, ызат сыйга чулгайлей, өмүрлөрдүн чак түшү алтын жаштык турбайбей. Караң калсын көрө кат, кана жаштарыдайчы, эл болчулса биз болобуз, эл мүдөсүн сыйлайлы да, элибизде жыргайлы. Өткөн өмүр качкан куш, канаттары дирилдеп, гүл жайнаган бакчаңды күлүк мезгил бүлдүрөт. Жан дил менен барктайлой, жаш күндөр дүлбүрөп, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет. Ой, бакыт канча ким билет. Кырчын жаштын кадырын кыярганда билерсиң, кыркын өмүр кадырын кубарганда билерсиң. Бар байлыктын кадырын сен чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын сен чачылганда билерсиң, ай качырганда билерсиң. Адал ниет ак жүрөк, алсыздарга шуң дүйнө, жан дүйнөсү бош калган надандарга кур дүйнө. Кадырына жеткенге катасы жок нур дүйнө, биз кетсек да калар жаркып, дайым жап-жаш бул дүйнөдө, дайым сулуу бул дүйнө. Жашоо деңиз чалкыган, жарашыгы саймадай, мүнөт сана өмүрлөр өтүп жатат байма-бай. Биз кемечи калкыган, турмуш аккан дайрадай, оруду менен сүзөлү бактыбызды байлабай ой, бактыбызды байлабай. Бир берилген бул өмүр бүтпөчүдөй ойлойсуң, бүтпөс ой ишке коркулуп, оюнчуктай ойнойсуң. Шумкар болуп сызасың, сен жылан болуп сойлойсуң, миң сырды бул аламга, 100 жашасаң тойбойсуң, 1000 жашасаң тойбойсуң. Миң сырды бул аламга, 100 жашасаң тойбойсуң, 1000 жашасаң тойбойсуң. Ай валли азаматтар, бир учурда сиздерди нуракчылар да деп жүрүштү, ошондой болду да? Ооба, биз Нурак Абдрахманов агайдын китептери таратылып, ошон агайдын эн белгиси жарыя болуп, ошол республика боюнча комузчуларды бекер окутуп, бекер китептерди таратып, анан чыгармачылыгын жайылтуу, ошондой бир
иш-чара өткөндө фестиваль, эл аралык фестивалдар өткөн. Ошол убакка биз катышып, агайдын өзүнүн колунан китептерин алып, эн белгилерин үйрөнүп, ырларын үйрөнүп келдик эле. Андан кийин келгенден кийин ошол Ош чергесинен биз Ош азыр Нияз Алатындагы окуу жайда иштеп жаткан кыякчы эжекебиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген маданиятына эмгек сиңирген ишмери Нурэле эжеке барган, Эркайым Теленовна барган, Бекболот Абдыбалиев агайыбыз барган, мен Наргиза болуп ошол барып, ошол агайдын чыгармачылыгын үйрөнүп келгенбиз. Анан Ошко келгенде ошо нуракчылар болуп бир агайдын чыгармачылыгын жайылтып чыкканбыз да. Бүгүн буйруса дагы Нурак агайдын көптөгөн күйлөрү, чыгармалары аткарылат. Негизи биз жана өзүңүз айтып өткөндөй, Актан долбоору быйыл ЛТР телеканалында дастандарга обон жаратуу жагынан жалпы элге кулак кагыш кылганбыз да. Биздин көптөгөн обончулар жүрөт, мындай чакан обондорду чыгарып, бирок дастан жаатына келгенде көпчүлүгүбүз унутуп калып атабыз. Мына сиз дагы бир топ дастандарга обон жаратып келесиз. Негизи биздин кенже эпостор, дастандарыбыз аябай көп. Ошолорго дагы обон жаралып калса деген чоң бизде үмүт тилектер бар. Буйруса ошону ишке ашырабыз. Келиңиздер эми кийин өзүңүздөрдүн бүгүн мына сыр сандыкты көтөрө келипсиздер. Сыр сандыктын оозун ачтыңыздар деми. Улай бериңиздер. Сиздердин казынаңыздар да аябай бай, себеби жаштарды бардыгына билим берип, таланттардын баарын өстүрүп келесиздер да. Анан азыркы кезде кандай негизи мынау биздин өнөр дүйнөсүндөгү таланттар мынау коом алмашып, негедир аябай тездик менен өсүп аткан мезгилде кандай болуп атат? Ошол мезгилде биз үчүн дагы биз жаңыланууну талап кылып атат бизге десек. Биздин коомчулар тууралуу айтсам да, азыр жаштардын баары заманбап болуп, баягы күүлөрдү дагы өзгөртүп, техникасы өзгөчө болуп, кол ойнотуу ыкмалары өзгөчө ыкмалар кошулуп дегендей, ошону жаштар талап кылып атат. Ошол талапка биз жооп берип, биз кээ бир күүлөрдү баягы негизги темасы сакталып, калган бир варианттарга салып, ошол кол ойнотуулар, ар түрдүү ыкмаларды кошуп, ошондой жаштардын табитине жооп бергенге аракет кылып атабыз биз дагы. Эң айрыкча Закирден көбүрөөк башталып кетти окшойт. Азыр эми Закирдики бир өзүнчө ушул
өзүнүн мезгилинде доорунда революция жасады десем болот да. Руслан Жумабаев, Закирбек, биз ага абдан кубанычтабыз, биз колдойбуз. Жаштардын баардыгын ошол комуз дүйнөсүнө көтөрүп чыккан, комуз дүйнөсүн башка дүйнөгө, башка мамлекеттерге тааныткан ушул эки агай болду дейбиз. Биз аны сыймыктанабыз, колдойбуз. Биз дагы ошол жаштарды ошол типке салганга аракет кылабыз. Келиңиздер, эми дагы кайсы чыгармаларды улайбыз? Багына кыргыз элимдин баатыры манас туулуп, баштарын кошкон чакырып, абасы бакай кошойду алдына жүргөн башкылары. Ошол акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет, ар инсанга балбан сөз, Алла Таала жараткан ак тилиңе салган сөз, ырыс алдың ынтымак, ырахатка канган сөз, ынтымак ырыс бирдикке, ыйман бактала энчилеши. Береке байлык бирдикти топтоштурган ынтымак, бетме бет каршылашканды достоштурган ынтымак, акыйкатты чындыктын аң окшоштурган ынтымак, бейбаш бир бейжай жаңжалды токтоттурган ынтымак, жакшылыкты кубанычты жандап бир жүргөн ынтымак, жашкарыга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак, жамандыкты жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымагы. Жадыраган немиреп жайдай бир болот ынтымак, жанып турган жакырап шамдай бир болот ынтымак, жактырбаган чыр жерге барбай бир коет ынтымак, ойлогонду максатты орундатат ынтымак, о мен деп аттансаң ошол жолуңду ачат ынтымагы. Ынтымагы жок жерде ыймансыз ишин жаратпайт, ырбаган жараң айыкпайт, ыр кетип багың тайылстайт, ысык дос жолдош алыстайт. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы, каадаң урмат салт жакшы, карадан көрөң ак жакшы, кашаңдардан бат жакшы, камчыга толук сап жакшы, калкын тегиз башкарган калыс улук баш жакшы, эл жерим гүлдөп өссөкен, ошол эн аталар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, деги койчуң ынтымактуу журт жакшы. Бар болуңуз. Албетте ынтымак болсок баардык нерсени жеңебиз да турабы, күч бирдикте дегенде ынтымакта бар болуңуздар. Эми дагы булай берелик сапарыбызды.
Бурақ агай ошол чыгармаларын черткенде көбүнчө тарыхтарын айтчубу? Кандай болот эле өзү негизи? Ооба, тарыхтарын айтат эле. Бул негизи агай ушул өзүнүн мисалы алтын балалык деген күбүдөн баштап үйрөнгөнбүз да. Ал ошо өзүнүн бала кезиндеги турмушун, Соңкөл болсо азыркы чыгармасы Соңкөл жайлоосунун көрүнүшүн, жаратылыштын чагылдырып, Улуу тоолор болсо өзүбүздүн залкар тоолорубуздун касиеттүү. Анан бизде Атилла хан деген бир өтө биз кайрыла турган чыгарма да ошолчу. болуңуздар. Сиздер дагы баягы залкар, комузчу, ырчы, обончу, чын эле улуу инсандын бүгүн дагы бир арбайын козгоп, ошол алган таалимиңиздерди эл журтка тартып ала болтурасыздар да. Мунун өзү чоң керемет да. Ооба. Ушул Атилла хан чыгармасын эми кече Наргиз экөөбүз сүйлөшүп ойнойлубу, ойнобой эле коелубу дедик да. Себеби эмнеге эми баардык музыкалык мектептин окуучуларынан бери эле ойноп атпайбы Атилла ханды деп, анан кайра экөөбүз биздин ойногонубуз башкача, биз такыр башкача ойнойбуз. Ойнойлу деп чечтик да. Эң сонун, жакшы. Азыр мен дагы баягы азыр Наргиз айтып атпайбы, бир улуу ушундай музыка изилдөөчү агай келип, Казакстандан келип ушунчалык көзүнө жаш алып
аябай бир толкунданды деген сезим бизде деле азыр пайда болуп, балким бул жакта биздин операторлорубуз, режиссерлорубуз баары деле ошондой эле сезимге батып отурган чыгар деп ойлойм. Ушул агайыбыздын дагы бир жакшы көргөн чыгармабыз бар, Сага деп аталат. Жан дүйнөмдү кыялга термей, үмүткө термей, сага саналар сансыз агылат селдей. Карап карегим талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Үчүн нур чачкым келет асманда күндөй, өмүр бою өзүмдө ырдайм чарчоону билбей. Карап карегим талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Айланып учкан айдарым желдей, сендей жанга көз арткан көптүр эч тынчтык бербей. Ичим жалын абайла жаным ким болсо да, чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. İçim жалын абайла жаным ким болсо да, чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Көп чыгармаларын эл журттар, жалпы эле коомчулукта аябай сонун ырда алып жүрөт, агайдын ырлары. Неги ошол жайы жаннаттан болуп, жараткан ал жагынан берсин, бирок экинчи өмүрү аябай жакшы уланып, баардыгы кыздары ырдап келет, жалпы сиздер окуучулар ырдап келет. Ылайым дагы эле жаңыра берсин, биз ошону каалайбыз. Келиңиздер эми. Наргиза, экөөңүздөр биригип дагы же сиз дастаныңызды айтып бересизби?
Бар болыңыздар. Мына кадырман қалың жұрт, сіздер бүгін Ақтаңдай теледолбоорунда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү комузчу, обончу, дастанчы Аптап Нышанова жана маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу комузчу, эжеке, мударис дегендей Наргиза Абдиева экөөнүн биздин кыргыз журтчулугундагы көөнөргүс чоң толкуган өнөр дүйнөсүн ачып, айрыкча Нурак агайдын чыгармаларына кайрылып, дастандарга, ырларга кайрылып, биздин ушул көкүрөгүбүздү, казынабызды дагы бир толтуруп берип отурат. Эми келиңиздер, билинбей убакыт эле соңуна келип калыптыр. Байкалбай кызыктуу, мыкты, жагымдуу чыгармаларды угуп отурсаң, адам убакыттын кандай өткөнүн билбейсиң. Ошол үчүн келиңиздер, эми соңунда бир чыгарма менен жыйынтыктап алалы. Биз эми заманбап чыгармаларга келели. Нурзат Оразалиевадан ушундай бир чыгармасы болсо дагы элге сиңген, жаштардын табитине ылайыкталган чыгармасы бар, Сезимдеги толгоо деген. Ушул чыгарманы аткарып берели.
Нурзаттын дагы бул чыгармасы кылымдар бою жашайт деп биз билебиз. Буюрса ошол мыкты чыгарма жаратып кетти. Сиздерге бүгүн келип биздин казынабызды толтуруп, жагымдуу чыгармаларды ойноп, көкүрөктө бар нерсенин баардыгын эл журтубузга айтып, элибизге дагы чоң казына кылып беребиз. Буюрса дагы чакырабыз, келиңиздер. Ал эми биз болсо бүгүн ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз кийинки көрсөтүүдө жолукканча амандык тилейбиз.